Ишкерлердин курамынан түзүлгөн жамааттар буга чейин райондордо уюшулуп иштеп келүүдө. Эми облустук ишкерлер биригип атайын бир жамааттык топ түзүлөт. Учурда ага 100дөн ашуун ишкер мүчө болгон. Соода өнөр жай палатасынын Ош облустук бөлүмүнүн башчысы Жантөрө Турдубаевдин билдирүүсүндө көбүнчө дыйкандар же фермерлер өз алдынча иш алып барышып өндүргөн товарын экспортко чыгара албай келишет. Мындан улам ишкерлер биригип иш алып барса жакшы натыйжа болору байкалган. Бар жоonu окутуп үйрөтөбүз. Экспортко чыгуу боюнча, экспорт кылуу боюнча атайын бизде соода палатасынын алдында департамент бар, атайын. Бирөөдө 5 тонна, бирөөдө 10 тонна болсо бир машина чыгат да. Ошолорду биз комитет кылып түзсөк, биз кимде баягы жамаат дебедимби? Ушул жерде тиешеси бар да ушуну. Ошо жамаатка чыгып туруп, анан кийин аккумулятивди бир жерге топтоп, анан кийин сыртка чыгарабыз да. Себеби азыр биз жеке 1 тонна, 2 тонна бал өндүргөндөр сата албайт сыртка. Себеби о 1-2 тонна үчүн келбейт да. Ошону биз мындай бириктиребиз азыр. Бар жогун чоңойтобуз да. Ош облусунун аймагында жүндү кайра иштетүү жокко эсе, бирок сырьё кенен сатып алган эч ким жок. Эми ал үчүн атайын өндүрүш ачууга ишкерлерден түзүлгөн топ Өзбекстандан тажрыйба алмашууга жөнөтүлөт. Бул жагымдуу жаңылык бүгүн жыйында ишкерлерге маалымдалды. Айрымдар бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып өндүрүш ишкана ачуу пикирин билдирди. Койлордун жүндөрү боюнча азыр ыргытылып атпай, ошону иштеп чыгуу боюнча ошого мени неме кылып атат, чакырып атат. Мен ошого ынандым. Тажрыйба алмашканга барам, Кудай кааласа. Барып алардын немеси кандай экен көрүп, көзүң менен көрүп келген жакшы да. Кыскасы, бул Кыргыз өндүрүү фонд менен иштесе болгудай. Мен макулмун буларга. Да башка багыттарында карап көрүш керек, бирок баары эле жакшы экен. Мындан ары ишкерлерге маалыматтык жыйындар уюштурулуп, аларга долбоор аркылуу иш жүргүзүү, инвестиция тартуу жана каржылык колдоолор тууралуу түшүндүрүү иштери жүрүп турат. Антпесе ишкерлер ар кандай грант, долбоор менен иш баштоого мүмкүнчүлүктөрү жетпей жатканын айтышты. Маалыматты ушул жерден келип алып атабыз. Соода өнөр жай палатасы менен биргеликте иш алып барып атканыбыздын жыйынтыгы ушундай. Биз азыр Топоз багытындагы, Топоз чарбасын өнүктүрүү багытындагы кооператив ачканбыз. Кооператив ачканыбызга 2 жылдан ашып калды. Азыр бүгүнкү күндө $80.000 утуп алып, ошол Топозкананын курулушун баштадык. Кыргыз Республикасынын Соода өнөр жай палатасы тарабынан уюштурулган жыйынга ишкерлер менен кошо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана өнүктүрүү фонддорунун, банктардын өкүлдөрү да чакырылган. Жыйында Темир Сарыев өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө салым кошуп жаткан ишкерлерди колдоого мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп жатканын белгиледи. Азыр улуттук негизде мамлекеттик өнүктүрүү банкы түзүлдү. Бул толук ушул 100% мамлекеттин кармагында турган инвестициялык узак мөөнөттүү кредит бере турган банк. Булар ишин жаңы баштап атышат. Мындан башка кепилдик гарантийный фонд бар. Бул ишкерлерге ошол өздөрүнүн кое турган залогу жетишпей калса, ошол 50%ке чейин алар гарантия берип кылышат, кепилдик беришет. Кичинекей болобу, чоң иш болобу, эгерде бириксек, ошол туура маалыматты алсак, туура багытты алсак, ишти жылдырсак болот. Белгилей кетсек, ишкердикти колдоо максатында өлкөдө Кыргыз-Орус, Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонддору жана кепилдик фонд иш алып барууда. Эми жеңилдетилген насия аркылуу каржылооду алса болот. Самара Асанова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.